Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдакы министр жана экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда судья менен пикир келишпестик жаралды. Текебаевдин айтымында судья Сатарова Чотонов тууралуу көрсөтмө берүү үчүн Атай Оштон учуп келип, кечинде кайра учуп кете турган ИИМдин экс-полковниги Азат Бектемировду биринчи суроо сунушун укпай койгон. Судьянын мындай кадамын мен орусча айтканда непорядочный. Анан кара ниеттик менен тоскоолдук кылып атат деп балайм. Болбосо муну түшүндүрүп болбойт. 18 адам мурунда келип кетишкен. Алар күнүгө келип атат, жумуштары бар. Анан кимиси жана айткандай жумуштан суранып келишти, ишин таштап кетти. Анан кимисин биринчи сурайлык, кимиси саат 6-га чейин күтүп отурат. Балким кийинкиге калып калат. Ошону бизге өзүңөр чечкиле дебестен мен дейт ушу өзүм бекиткен тизме менен кетем. Анан сурабайм деп атат. Анан Оштон келген манилүүгө кетип калса кайра келбейм деп атат. Өзүнүн эсебинен келди. 10 000 сом кетет келип кеткенине. Анан мен соттун бул кылыгын түшүнбөй калдым. Дал биз түшүндүрүп берейлик десек мен укпайм дейт. Анын укпай койгонго акысы жок. Эгер укпай кое турган болсо ал судья болуп иштебеш керек. Эске салсак, бүгүн 17 октябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда мурунку депутат Өмүрбек Текебаев менен мурунку өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин кайра кароо улантылууда. Айрым адамдар тарабынан мага мекениме кайтуу тууралуу сунуштар келет. Мындай пикирди мурдагы президент Аскар Акаев Азия Ньюс гезитине берген маегинде айткан. Анын айтымында айрым жарандар Кыргызстанга келүүгө убакыт келгенин айтып, телефон чалып кат жолдошот. Акыркы учурда менин Кыргызстанга кайтып келүүм тууралуу пикирлер көп айтылып келет. Мындан улам менин өлкөгө кайтып келүүмдү туура көргөндөр көбөйдү десем болот. Жарандар мага чалышып каттарды жазышат. Алар мага кайтып келүүгө мезгил келгенин айтышат. Албетте мен келгенге даярмын, бирок ал үчүн өлкөдөгү саясий абал туруктуу болуусу керек. Менин кайтып келүүмдү оппоненттер терс жактан колдонуп кетүүсүн каалабайм. Мага элдин тынчтыгы баарынан бийик деп айткан Акаев. Эске салсак, мурунку президент Аскар Акаев Кыргызстандан 2005-жылы март окуясынан соң чыгып кеткен. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев Кыргыз мамлекетинин Евразия биримдигине кошулуусунун натыйжаларына токтолду. Анын айтымында Евразия биримдигине кошулганы Кыргызстан айыл чарба жагынан утулду. Мен так айтам, биз утулдук. Мен так айтам, ЕСке киргенде ошол убакта мен айткам, шашпаш керек. Киребиз деш керек, аракет кылыш керек, бирок шашпаш керек. Биздин лабораториялар жок, биздин мүмкүнчүлүктөр жок. Мына бүгүн 4 жыл болду. Биздин бир малыбыз Казакстан же Россия, Белоруссияга малды чыгара албайбыз. Алардын тирүү малы миңдеп келип атат Россиядан бизге, уйлар жана башкалар. Европадан бери келип, а биздин малды чыгара албайбыз. Анткени биздин лаборатория жосо мүмкүнчүлүктөр чечиле элек. Экинчи, алардан эт келет, биз этти чыгара албайбыз Россия, Казакстанга. Көрдүңөрбү? Айыл чарба продукциясын биздикин кайтарып жүрүп атат. Алардан болсо толук келип бизди басып калды. Мына ошондуктан биз айыл чарба жаатында толук по всем фронтам утулдук. Эрте кирип алыптыр. Эми плюсу мен көрөм, мигранттарыбыз жөнүндө маселе оң жагына аларга чечилди, бирок айыл чарба жаатында биз утулдук. Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушев депутаттар мыйзам жазбашы керек деген сөзүнө түшүндүрмө берди. Мына өзүңүздөр караңыздар, батыш өлкөлөрүн, башка көп мамлекеттерди алсаңыздар, 10%га жетпегенин 10%дын тегеретесинде гана депутаттар мыйзам демилгелейт да. Себеби экономикалык иштер боюнча өкмөттүн ишине депутат кантип мыйзам демилгелейт. Өкмөт зарыл мыйзамды алып келиш керек. Депутат ошону майын чыгарып талкуулап, майын чыгарып окуп, анын келечекте мамлекетке иштешин, башка мыйзамдарга карама каршы келбей тактап туруп биз добуш беришибиз керек. Бул сапаты жакшырабы? Экинчиден, анын аткарылышын көзөмөл кылганга да жеңил да, ал мыйзам иштейт. Үчүнчүдөн, бизде миңдеген мыйзамдар бар. Бири-бирине карама каршы, баш аягы жок. Кандайдыр убакта биз чектешибиз керекпи буну тактап иретке келтиришибиз керек да. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова мыйзам жазганды билген депутат аны жаза бериши керектигин айтты. Элдин көйгөйүн, элдин жашоосун эң биринчи принцип өзү өкмөттө дагы, өкмөт башчысында дагы, мамлекет башчысында дагы адамдардын элдин жашоосун оңдоо. Ошого жараша мыйзамдар жазылып келатат, укугу тууралуу. Анан ошол мыйзамдарды кээ бир мыйзамдар абдан жакшы жазылган мыйзамдар бар. Мыйзам жазыла турган депутаттар жазыш керек. Эске салсак, буга чейин Зулушев депутаттардын мыйзам жазуу регламентин өзгөртүү керек деген пикирин айтып сынга калган эле.